Балыкчы шаарынын 55 жараны мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү 100 000 сомдук каражатка ээ болушту. Бул президент Садыр Жапаров тарабынан сунушталып ишке ашууда. Анда 2022 жылдан бери 7 облустагы 33 шаар 40 райондогу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында ар бир жаранга 100 000 сомдон акчалай жардам көрсөтүлүп келет. Бүгүнкү күндө ушул өз алдынча иш баштап кетүү боюнча Жөлөк булдан баш тартып 100 000 сомдон сертификатын колдорубузга алып жатабыз. Өтө кубанычтуу күн болуп турат. Жумушту мен ошо айыл чарба багытында жумуртка багытында тоок менен баштагам. Киреш алып жатам. Баары жакшы бүгүнкү күндө. Жумуш менен камсыз болуп жатам. Балыкчы шаарында 3 жыл аралыгында 147 үй бүлө бир жолу берилүүчү 100 000 сомдон алган. Максаты жарандардын өз алдынча чакан иш баштап кетүүсүнө көмөк көрсөтүү. Адистердин айтымында алынган акчалардын басымдуусу айыл чарба багытына жумшалып келет. Соцконтракт алган жарандарыбызга дагы бүгүн сертификат тапшыруу аземи болуп өттү. 2022 жылга карата 45 үй бүлө, 23 жылга карата 50 үй бүлө жана 24 жылга карата 55 үй бүлөгө 100 000 сомдон өлчөм берилип, алар өздөрүнүн иш алып барып атышат. Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу мэрия тарабынан кошумча жардам иретинде азыркы 100 000 сомдон алгандарга дагы 100 000 сомдон берилерин билдирди. Ошол 147 адамдарыбызга жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия тарап жактан сөзсүз түрдө колдоолор болуп келет. Кандай колдоолор болуп келет? Бул жерден билесиздер, соцконтракттын негизинде соода кылам, бизге жер керек деп алгандарга биз сөзсүз түрдө управление муниципальный собственность тарап жактан жер бергенге биз милдеттүүбүз да. Андан сырткары мына 2025 жылга деп мына Алмаз Белекевич менен да сүйлөштүк. Ушул соцконтрактты алып азыр чакан бизнес кылып атышпайбы? Ошолорго да колдоо максатында биз өзүбүздүн бюджеттен дагы 100 000 сомдон колдоо көргөзөлү деп турабыз да. Эми Кудай буйрса 2025-тин башы менен биз өзүбүздүн бюджетти бекитип атканда сөзсүз түрдө бул соцаштар менен чогуу иштешип, ушу соцконтракт алгандарга биз бюджетке атайын сиздерге карап акчаны отургузуп кетебиз. Буну биз берип атканыбыздын максаты жакырчылыктан жок кылуу максаты болот. Кудай буйрса, баягы элдерибиздин баары пособие алып, пособияга көнүп албастан өз алдынча ошо ишти алып кетиш керек да. Ошо иштеп, ошол чакан бизнести өркүндөтүп, чоң бизнеске айландырып кетет деген үмүтүбүз бар. Ошол себептен чакан бизнести өйдөнгү бизнеске чыгарыш үчүн сөзсүз түрдө колдоо керек да. Ошол себептен биз дагы колдоого аракет кылабыз.